2021-жылдын 10 январына Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалган. 2020 жылдын 19 ноябрынан 29 декабрын кошуп алганда өзүңдү шайлоочулардын тизмесинен такта кампаниясы өтөт. Шайлоочулардын тизмесинен өзүңдү төмөндөгүлөрдөн тактасаң болот. Тизме чекит gov.kg сайтынан. Өзүңүздүн шайлоо участогуңузга барып, 14 сандык маанидеги жеке идентификациялык номериңизди көрсөтүү менен 119 кыска номерине телефон чалып, же СМС билдирүү жөнөтүп, жооп иретинде сиз шайлоо участкаңыздын дарегин жана номерин аласыз. СМС кабарлама жөнөтүү жана телефонго чалуу бекер. Эгерде сиз биометрикалык каттоодон өткөн болсоңуз жана өзүңүздүн маалыматта каталарды, так эместиктерди шайлоочулардын тизмесинде жок экендигиңизди тапсаңыз, шайлоо участкасына өзүңүз келип, шайлоочулардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арыз берүүгө укуктуусуз. Кыргыз Республикасынан сырткары жашаган же жүргөн, Кыргыз Республикасынын жараны, Кыргыз Республикасынын элчиликтериндеги жана консулдуктарындагы шайлоо участкаларында добуш бере алышат. Шайлоого катышуу үчүн шайлоочулардын тизмесинен өзүңдү текшерүү зарыл. Добуш берген күнү Кыргыз Республикасынан сырткары жашаган же жүргөн ар бир шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан тартып 29 декабрдан кеч эмес Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн, кызматтык же дипломатиялык паспортунун көчүрмөсүн тиркөө менен шайлоочулардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө же болбосо шайлоо участкаларынын дарегин өзгөртүү тууралуу Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө жана консулдук мекемелерине арыз берүүгө укуктуу. Мындай учурда шайлоочу милдеттүү түрдө биометрикалык каттоодон өтөт. Эгерде сиз биометрикалык каттоодон өтпөгөн болсоңуз, бул жол жоболордон чет өлкөлөрдөгү элчиликтерде жана консулдуктарда, ал эми Кыргызстанда, мамлекеттик каттоо кызматтарында, эгерде сизде биометрикалык каттоо бар болсо, сиз консулдук эсепке тура аласыз. Шайлоочулардын тизмесине автоматтык түрдө киргизилесиз. Көңүл буруңуз. Шайлоочулардын тизмесин тактоо үчүн арыздарды кабыл алуу 2020 жылдын 29 декабрын кошуп алганга чейин узартылат. Татыктоону тандоо менен өлкөнүн өнүгүүсүн тандайбыз.